Алтынай Арыстанбекова. Мен азыр Бишкек шаарынын чоң ортосунда жайгашкан чоң мейманкананын ичинде турам. Бул жерде 50дөн ашык айыл өкмөттөр келишкен. Республиканын аймагынан 50дөн ашык айыл өкмөттөр келишкен. Буга чейин ЮСАИД деген чоң эл аралык уюм бар. Ошол чоң эл аралык уюм биздин айыл өкмөттөрдүн потенциалын көтөрүү, жардам берүү, колдоо сыяктуу иштерди жасаш үчүн атайын бир долбоор ишке кирген болчу. Ошол долбоордун жыйынтыгы менен бүгүн ушул жыл аяктап атканда ушул ноябрь айларында ошол буга чейинки жасалган жумуштардын бир жыйынтыгы чыгарылды десем болот. Азыр мына ушул жерде 50ден ашык айыл өкмөттөрүндө иштеген кызматкерлердин айыл өкмөттөрү келип отурушат. Арасында деген ийгиликке жеткен жакшы айыл өкмөттөр бар экен. Бул ЮСАИД даярдаган маалыматта жазылып турат. 9,5 миллион АКШ доллары ушул долбоорго кеткен экен. 50 муниципалитетте атайын окуулар жүргөн, тажрыйба алмашуу үчүн, мисалы үчүн түштүктөгү айыл өкмөттөр түндүккө келген, түштүктө болгон. Анан ошолордун арасында мисалы үчүн таза суу жок айылдар көп. Ошол таза суу жок айылдарга таза суу жеткирилген. Бул жерде менин мага келген маалымат боюнча таза суу, анан баягы киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча, андан дагы сууга суун таштанды чыгаруу сыяктуу бир айрым айыл өкмөттөрдө мындай чоң ийгиликтер бар. Ошол ийгиликтерди куттукташ үчүн, ийгиликтерди белгилеш үчүн бүгүн ушул айыл өкмөттөр республиканын аймагынан атайын Бишкекке келишкен. ЮСАИДтин өкүлдөрү, жетекчилери ошол айыл өкмөттөргө атайын ыраазычылык каттарын беришкен. Андан сырткары дагы сынактар болот экен. Ошол сынактардан дагы толтура жеңүүчүлөр болуп атат. Буга чейин мен ошол ийгилик көрсөткөн айыл өкмөттөрдөн интервью алдым. Менин YouTube каналыма жайгаштырам аны көрүңүздөр. Айыл өкмөттөрдө ошол жайыт маселеси, суат маселеси, ичүүчү суу маселеси, таштанды чыгаруу, бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү сыяктуу маселелер боюнча айыл өкмөттөрдө жыгыштар бар экен деп байкадым. Эмесе азыр ошол айыл өкмөттөрдүн көрсөтүп чыгайын. Сизге чоң рахмат, Салтанат. Мынакей түз эфирде айыл өкмөттөр азыр ортосунда немеге кетишти. Агай, саламатсызбы? Кайсы айыл өкмөттөн келдиңиз? Исанов айыл өкмөтү. Исанов айыл өкмөтү кандай ийгиликтерге жетишти? Исанов айыл өкмөтү ЮСАИДтин жардамы менен чоң иштерге, ийгиликтерге жетишип жатат. Мисалыга биздин уставыбызды жаңылап жоболорун бекитип берди. Ушул өтө бизге эл үчүн жакшы иш болду. Ошолордун дагы чоң максаттарыбыз бар. Административдик комиссия түзүп, ошонун жобосун сиздерден сурап эмелерди отурат. ЮСАИДтин жардамы менен. Мен ЮСАИДте иштебейм, мен журналистмин. ЮСАИДте иштегендер менен сүйлөшөп турсуз. Сизге чоң рахмат, ишиңиз илгери болсун, ийгиликтер көп болсун. Саламатсызбы? Сиз өзүңүздү тааныштырсаңыз. Менин атым Жаркын Амантурова, Ак Суу районунун Плотниченко Айыл өкмөт башчысы болуп иштейсизби? Жок, жөнөкөй адис болуп иштейм. Өзүм негизи мамлекеттик тил саясаты боюнча адис болуп иштейм. Айтсаңыз, сиздерде кандай ийгиликтер бар? Эмне менен мактана аласыз? Эми биз ийгиликтүү ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак долбоору менен 3 жылдан бери эмгектенип келатабыз. Жана алардын колдоосу менен алардын жардамы менен бир топ ийгиликтерге жетиштик десек болот. Биздин айыл өкмөтүбүз ушу элге кызмат көрсөтүүнү жакшы деңгээлде уюштуруу, сапатын жогорулатуу боюнча малды бүкүлгө салуу жана ар кандай алаңдардан арылуу боюнча жакшы иштерди иштеп чыкты. Азыркы учурда бул долбоорубуз иштеп атат десек болот. Мындан сырткары өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү туура багытта жайылтуу максатында кайтарым байланыш механизмин иштеп чыкканбыз. Ийгиликтүү аймак долбоорунун колдоосу менен биздин коммуникациялык стратегия жазылып чыккан. Ошол коммуникациялык стратегиянын бирден-бир альтернативалык жолу болуп, WhatsApp механизми аркылуу эл менен кайтарым байланыш жүргүзүлөт эсептелинет. Ошондой жөнөкөйлөштүрүп айтып берсеңиз, мисалы үчүн WhatsApp болгондо бир айылда бир WhatsApp топ ачып алып туруп,
ошол жерде маселени чечесиңер кандай болот ошол принципи? WhatsApp менен иштөөнүн дагы атайын регламенти болжобусу иштелип чыккан. Биз эч кандай топ ачкан эмеспиз. Ар бир адам менен жекеме жеке иштешебиз. Ал эми аларга маалыматтарды жөнөттүүдө албетте башка нерселерди колдонобуз. Рассылка аркылуу жүргүзүүнү, социалдык баракчаларды колдонуу боюнча. Негизи Интернет боюнча түшүнүк, социалдык тармактарды колдонуу боюнча мындай маалымат берип түшүнүк берет турбайсыздарбы, э? Мен ойлоп турдум, WhatsApp десеңиз, айылда бир WhatsApp топ ачылып алып, ошол жерден проблемага, мисалы үчүн, уй издеп дегендей. эми ар кандай да айылда ар кандай проблема негизи айлык үчүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон жана кызмат көрсөтүүлүүгө жергиликтүү салымча башкарылганга атайын 25 маселе бар эмеспи? Ошонун үстүнө элдер ар кандай кайрылууларын жөнөтүп турат. Биз WhatsApp аркылуу оперативдүү түрдө ошол маселелерди чечип алабыз да. Ал жерде кандайдыр бир топ ачып алып, жөнөкөй спамдарды маалыматтар менен алмашуу эмес, таза айлык ишмердүүлүгүнө тиешелүү. Биз маалыматтарды таркатабыз жана элдер ар кандай мисалы суу боюнча, жарыктандыруу боюнча өздөрүнүн маселелерин айтып турушат. Эң батыраак ыкчам түрдө, оперативдүү түрдө чечим чыгарууну ошол маселени тез арада чечип кетүүнү жолу да. Чоң рахмат, ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Кайсы айыл өкмөткө район бардык эле Ноокат районунан аябай көп айыл өкмөттөр келген окшойт. Сиздер менен таанышсам болобу? Кайсы айылдан келдиңиз? Сизчи агай? Келдиңиз Араван. Тааныштырып кетсеңиз өзүңүздү. Мен Файзуллаев Шүкүрулла Николаевич, Араван районунун Юсуп айыл өкмөтүнүн башчысы. Айыл өкмөттө кандай ийгиликтер болуп атат? Өкмөттө бир топ ийгиликтер болуп атат. Мисалы? Мисалы, жаңы иш орундар, ар түрдүү спортивный площадкалар. Спортивный площадка курулдубу силерде? Кимдин күчү менен курулду? Айылда өзүнүн инвестициясы. Ички инвестицияны жөн менен. Чоң рахмат, ийгиликтериңиз көп болсун. Рахмат. Калпакчанында калсаңыз, Калпакчанын киши каяктан келген? Аравандан келген ошо. Араван. Алянар айыл өкмөтүнүн башчысы. Алсам алат элем, бирок деген бүт эле ошол башка айыл өкмөттөр болуп атпайбы? Совсем башка айыл өкмөттөр барбы экен? Нарын, Талас, Көл, Баткен, Жалалабад. Мен кимге барсам, саламатсызбы байке? Эми аты жөнүңүздү тааныштырып кетсеңиз? Жалал-Абад областынан 5 жана айыл өкмөтүнүн башчысынын орунбасары Буркан Жумал. Жумалага айтсаңыз, сиздерде кандай ийгиликтер болуп атат? Кандай жаңылыктарыңыз бар? Биз Исаевдин ийгиликтүү аймак долбоору менен биргеликте иштеп, биринчи эле башында атайын ошол айыл өкмөттү жумуш топ түздү. Ошол жумуш топ менен биргеликте айыл аймактын айыл тургундары менен биргеликте ошол жергиликтүү маанилүү маселелердин кызмат көрсөтүүлөр боюнча көйгөйлөрүн аныктап, ошол боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн стратегиясын түзгөнбүз. Бул стратегиянын негизинде иш алып барып, стратегияларды иш жүзүнө ашырдык. Анан биз долбоор менен биргеликте жетишкенибиздин бирден бир максатыбыз кызмат көрсөтүүлөрдүн стратегиясынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн реестрин түзүү. Реестри түзүлүп, ал атайын айылдык кеңеште каралып, айылдык кеңештин сессиясында бекитилип, биздин айыл өкмөттө 26 кызмат көрсөтүүнүн реестри киргизилди. Анан ошол негизинде азыр айыл ошол өкмөттүн топтому чыгып, ошол топтомдун негизинде жана акылуу жана акысыз кызматтардын арасында ошол киргизилген эмеде реестрде түзүлгөн реестрде ошол топтомдо бекитилген эмелерди инвентаризация кылып, анын башка кызматтарды киргизебиз. Жумалага кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Айтсаңыз, демек иш жүрүп атат. Анан мындай айыл өнүгүп атабы? Азыр айылда жашоо кандай? Айылда жашоо буда айыл өкмөт менен элдин ортосунда ажырым бар эле. Азыр ошол эл менен биргеликте отуруп, биринчи бюджеттин ачык айкындуулугуна жетиштик. Бюджеттин ачык айкындуулугуна жетишүү үчүн булар коомчулук менен биргеликте бюджеттин долбоорун коомдугуга өткөрдүк. Коомдугуларды өткөрүп, ошол жерде элдин
игиликтер менен биргеликте отуруп ушу кийинки жылы кандай бюджет менен жери турман маселенин кандайларын чечсек болот, ошолор айыл тургундары төлөгөн жергиликтүү бюджетке төлөгөн акчаларын кайсы жака жумуштасак болот деп ошо айыл тургундар менен биргеликте алардын сунушун эске алып, анан айылдык кеңештин сессиясында бекитилип бюджеттер кабыл алынып атат. Андан кийин биз ошол эле долбоор менен биргеликте кайтарым байланыш WhatsApp киргиздик. Биздин айыл өкмөтү азыр биз 3 ай болуп калды. Окуулардан өткөрүлүп, бир адрес дайындалып, ушул WhatsApp'та бардык нелер колдонуп иш алып барылып атат. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Куштарбек байке, кайсы айылдан келдиңиз сизче? Күлеже? Караташ айыл өкмөтү Ош областы кайсы район? Нокат району. Нокат району. Нокаттыктар аябай көп экенсиздер. Кимге барсам эле нокаттык. Бар болуңуздар. Мени тага журтум болосуздар. Ийгиликтер жөнүндө, жаңылыктар жөнүндө айтып кетиңиз. Эң башында айта турган негизги Айтмакчы ыраазычылык катыңыз кут болсун. рахмат. Берилди. Бул эң мыкты долбоор деп айтсак болот. Эң ийгиликтүү аймактардын өнүгүүсүнө эң чоң салым кошкон долбоор. Бул долбоор халк менен болгон отурууга ажырымды кыскартууга аябай жардам берди. Долбоор юристтердин жардамы менен биз өзүбүздүн жамааттын уставын бекитип алдык. Долбоор юристтердин жардамы менен бүгүн роялти боюнча салыктар түрлөрү боюнча өзүбүздүн бюджеттен көлөмүн чоңойтууга аракет жасап атабыз. Долбоордун жардамы менен биз устак механизм, башкача айтканда кайтарым байланышты чыңгап бүгүн иш алып атабыз. Анан таза суу долбоор болот. Таза сууга болгон кызмат сапатын жогорулатуу мақсатында долбоор бизге аябай жакшы жардам берет. Эже айтсаңыз, мына айылда жашаган айыл өкмөтүнүн кызматкери катары айылда азыр эмне проблема? Айылда калк биз сурамжылоо жүргүзгөн мезгилдерде калктан ар кандай мазмунда көйгөйлөр келип түшөт. Көбүнчөсү мында жайылтылган элдин баардыгы ыйлаган көйгөй кайсы? Бизде биринчи көйгөйдү таза суу көйгөйү деп айтып кетишти. Таза суу башында турсак деле сууга болгон муктаждык чоң. Ал чечилдиби? Ал буюрса долбоордун жардамы менен чечип атат. Буюрса кожолуктарга суу эсептегичтер кирет үйлөргө. 2000 кожолук 2020 жылга буюрса Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Куштарбек байке, эми Кыргызстандагы айыл өкмөттөрдүн санын айтсаңыз, канча район, канча айыл бар эле? 453 айыл өкмөт болуш керек, жаңылбасам. 453 айыл өкмөттөн азыр 50 айыл өкмөт келдиби? Ооба. 47 айыл өкмөтү 3 шаар келди. Мына долбоор кайсы айыл өкмөттөрдө, канча айыл өкмөттөрдө иш жүргүзүп аткан? Буга чейин 12 айыл өкмөттө жүргүзүп аткан. Жакында 18-ди кабыл алдык, жалпы 50ге жетти саны. Кыргызстан боюнча 50 муниципалитет менен ийгиликтүү аймак долбоору кызматташып атат. Эми баардыгын камтыганга мүмкүнчүлүк жок да. Мүмкүнчүлүк жок. Бул эми негизинен мындай бир көргөзмөлүү, башкаларга тажрыйба алмашуу, тажрыйба таратуу турган айыл өкмөттөрдөн болот. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, сизге да. Канаке. О, молодой, красивый и очень талантливый. Айыл өкмөт болуп иштейсизби? Нет, депутат административный. О, депутат болуп иштейсиз. Жашыңыз канчада? Жашым 25-те. 25-те. Айыл өкмөттүн айылдык кеңештин депутаты катары айтсаңыз, сиздердин айылдагы жакшы өзгөрүүлөр болуп атабы? Азыр айылда эмне жаңылык? Айылдын акыбалы кандай? Азыр кезде Нарын облысы Кочкор району Коштөбай аймагында айылдын акыбалы кыйла жакшылыкка деп айтсак болот. Себеби ар кандай долбоорлор, гранттык долбоорлордун негизинде айыл үчүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келүүдө. Мунун катарында USAID-тин ийгиликтүү аймак долбоору да бар. Долбоор аркылуу биз айыл ичинде ар кандай социалдык тармакты өнүгүтүүгө биринчи орунда колго алганбыз. Тактап айтканда бул WhatsApp рассылканы иштеп чыгаруу болчу. Айыл ичинде жаралган көйгөйлөрдү
ар кандай маселелерди эл арасында жаралган суроолорго жооп берүү максатында айылдын сактап өркүндөтүү максатында WhatsApp рассылканы иштеп чыгарганбыз. Азыркы кезде ошо WhatsApp аркылуу көптөгөн иштерди аткарып беребиз. Айтсаңыз, буга чейин мындай айылдык кеңештин депутаттары менен айыл өкмөтүнүн ортосунда ажырым бар болчу. Кээ бир жерлерде чогулуп алып бир маселелерди чечип, приватташтырып деген сыяктуу. Кээ бир жерлерде бири-бири менен урушуп, айыл өкмөттү түшүрөбүз десе, айыл кеңештин төрагасын түшүрөбүз. Эми реалдуу турмушта айтыш керек да, чынбы? Туура. Демек сиз айыл өкмөттөрдүн жумушун айтып атсаңыз, WhatsApp рассылканы үйрөтүп атабыз деп айтканыңызга караганда, Кош Төбө айыл өкмөтүндө мен болгом, баргам. Кош Төбө айыл өкмөтүндө демек айылдык кеңеш менен айыл өкмөтү чогуу, ынак, ынтымактуу болуп иштеп аткан турбайбы? Ооба. Айыл өкмөтү менен жергиликтүү кеңештин ортосунда ажырым байланыш муздак деп айтпайбыз да, жылуу мамиле деп айтайын. Айыл өкмөт тарабынан сунушталган бардык долбоорлорду кеңеш тарабынан дайым колдоого алынып турат. Анткени башка мисалы айласы жок дейм да. Себеби кандай гана айыл өкмөт тарабынан долбоор сунушталбасын, айылдын өнүгүүсүнө депутаттар тарабынан мындай четке кагылбайт да. Сөзсүз түрдө бул колдоого алынып, биз тараптан колдоо көрсөтүлүп атат да, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча. Эми жылуу мамилеңер ысык мамилеге айлансын. Кудайым буйрса. Ишиңиздерди ийгилик коштосун. Кош Төбөлүктөргө салам айтып барыңыз. Түз эфирде мен кайрадан эле Алтын Арыстанбекова, мына менин тегерегимде Бишкектеги чоң мейманканалардын биринде айыл өкмөттөрдүн форуму өтөт да. Бул айыл өкмөттөрдүн форумунда буга чейин ЮСАИД эл аралык бөлмө алып барган иштер боюнча сынактардын жыйынтыктары чыгарып атат. Айыл өкмөт жакшы айыл өкмөттөрдү белгилешип атат. Алдыга жылган ийгилик жараткан айыл өкмөттөрдү белгилеп атышат. Улуу залкар жазуучубуз Чыңгызбек айткандай, ааламга жол айылдан башталат. Ошол биздин айылдыктар аман болсун, элеттиктер ар дайым бардар турмушта жашасын. Айыл өкмөттөр менен баарлашкандан кийин айылда турмуш жакшы экен деген ойго келдим. Анткени айыл өнүкпөсө Кыргызстан өнүкпөйт. Андыктан мен ушул түз эфир аркылуу айыл өкмөттөрдүн иштерине ийгилик кааламакчымын. Айыл кеңеши менен чогуу, ынтымактуу, таза суу, жайыт, сугат, таштанууларды тазалоо, көчөлөрдү короо, мектептерди салуу боюнча иштеринде ийгиликтер болушун каалап кетем. Кийинки түз эфирге чейин аман эсен туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Алтын Арыстанбекова болдум.